Камчыбек Ташиев, Бабанов менен Атамбаев бийликти элден тартып алуу үчүн Ала Тоо аянтына келген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 15 январда саясатчы Өмүрбек Бабановдун өзүнө карата айтылган билдирүүсүнө жооп берди. Бабанов менен 9 октябрдан кийин жолуккан эмеспиз, дейт Камчыбек Ташиев. Төрага бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Бабанов жалган айтып элди дүрбөлөңгө салбасын. Бабанов менен 9 октябрдагы башаламандыктан кийин жолуккан эмеспиз. Ошондой эле митинг уюштургандар биз эмес деп эч качан актанган да эмесмин. Руслан Казакбаев биздин митингден кийин жолукканбыз деп жалган маалымат таратпасын. Бабанов, Атамбаев жана башкалар менен Ала Тоо аянтына бийликти элден тартып алуу үчүн келишкен. Биз 9 октябрдагы башаламандыктарды ким уюштурганын аныктап, күнөөлүүлөрдү жазалайбыз, дейт Ташиев. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Мынакей, баарыбыз көптөн күткөн видео дагы чыгып калдыбы? Эл чындыкты билсин. Дагы кандай жаңылыктар болуп кеткени сизди кызыктырып турабы? Анда бул видеону аягына чейин көрүңүз. Садыр Жапаровдун инаугурациясы. Расмий президенттик ишке киришүүсү расмий түрдө качан жарыяланат деп баарыбызды ушул күнгө чейин кызыктырып аткан болчу. Инаугурация. Буга чейинки президенттердин дагы мына ушундай инаугурациясы, расмий президенттикке киришүүсү, буга чейин Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясы өткөн эле. Президенттик кызматына расмий киришти. Андан соң Сооронбай Жээнбековдун дагы президенттик инаугурациясы өткөн эле. Өзүбүздүн тил менен айтканда Атамбаев Жээнбеков өткөрүп берген эле. Шындык инфо. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй Атамбаевдин президенттик инаугурациясы, андан соң Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы өзүңүздөр көргөн абалда болуп өткөн болчу. Эми көпчүлүк азыр Садыр Жапаровдун мына ушундай инаугурациясы, президенттик ишке расмий киришүүсү качан өтөт экен деген кызыгуулар көпчүлүктө пайда болду. Баса, ал эмес Садыр Жапаровдун мына ушундай инаугурациялык аземи, президенттик ишке расмий киришүүсү бир топ убакыттан кийин өтөт экен, же болбосо чукул арада өтөт экен дегендей ар кандай маалымат, жалган маалыматтар тарап аткандыгы дагы билинди. Мына ушул себептүү маалымат булактары жана интернет булактары ар кандай такталбаган жалган маалыматтарды таратпооңуздарды суранабыз. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Айрым маалымат каражаттарына Жапаровдун инаугурациясы шашылыш өткөрүлөрү тууралуу жазылган кабарлар чындыкка дал келбейт. Садыр Жапаровдун инаугурациясы шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин өтөт. Мындай маалыматты президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди. Анын айтуусунда айрым маалымат каражаттарына Жапаровдун инаугурациясы шашылыш өткөрүлөрү тууралуу жазылган кабарлар чындыкка дал келбейт. Бул туура эмес маалымат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгаргандан кийин гана инаугурацияга даярдык көрүлө баштайт, деди Галина Байтерек. Маалымат катчысынын айтуусунда инаугурация өткөрүү үчүн атайын уюштуруу тобу иштейт. Азырынча топ да түзүлө элек. Айрым маалымат каражаттары президенттик шайлоодо арбын добуш алган талапкер Садыр Жапаровдун инаугурациясы мөөнөтүнүн мурда өткөрүлүп каралып жатканын жазып чыгышкан. Көрсө бул маалыматтар чындыкка дал келбейт экен. Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын.
Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Елди, бизнести, чиновниктерди кайсы бир деңгээлде коркутуп турган криминалдарга я обращаюсь. Камчыбек Ташиевке элдин баары ыраазы болушууда. Мындан ары биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Мындан ары кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Баардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек, деп Камчыбек Ташиев буга чейин катуу эскертүү берген эле. Ушундан бир аз убакыт өтпөй эле ОКМК Алтуха Кайманатовар криминалдык авторитетти кармады. Буга чейин Крим авторитети профилактикалык баарлашууга Ички иштер министрлиги чакырган болчу. Ага коомдук тартипти сактабай, мыйзам бузса жоопко тартылаары эскертилген. Вам дается очень мало времени. Бишкекте уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Алтуха Кайманаты менен таанымал Алтынбек Ибраимов кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Год рождения. Теперь никого не будете вы крышевать. Никто никого не будет крышевать. Уважаемый бизнес, пожалуйста, поднимитесь, дайте нам информацию. Если кто-то где-то кого-то будет крышевать, кто-то где-то кого-то будет давить, давление оказывать, мы будем наказывать всех. ОКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан ары Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш күчөйт. Бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор жок болот. Урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөөрүн белгилеп, өлкөнү коррупционерлерден тазалай тургандыгын айтты. Коррупциялык иштерди таштагысы келбегендерди камайбыз. Таза эмес чиновниктерге мыйзамдын күчүн көрсөтөбүз. Мыйзам алдында баардыгы бирдей болот. Тууган туушкан деген жок болот деди ал. Камчыбек Ташиевдин айтымында, мамлекеттик комитет ишкерлерди уюшкан кылмыштуу топтордон коргоого даяр. Биздин коомдо бандиттер жана уюшкан кылмыштуу топтор болбойт. Ал кылмыштуу топтун мүчөсүмүн деп дагы жүрө албайт. Баардык уюшкан кылмыштуу топтор жана бандиттер жазаланат. Бир дагы ишкер алардан жапа чекпеши керек деп кошумчалады ал. Ал эми мына бул Шындык инфо каналына чыккан ар бир видеого лайк басып, каналга катталып, коңгуроону дагы иштетип койгонду унутпаңыздар. Анткени биз чындыкты, акыйкатты гана чыгарып турабыз. Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Мен Facebook баракчам аркылуу кайрылуу жасаганмын. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин дешип, ар кайсы жерлерге барып, опузалоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Ал эми Садыр Жапаровду дагы ким куттуктады? Ооба, өткөн жылдары Кыргызстанга келип, крутой президент аталган Монголиянын президенти дагы Садыр Жапаровду куттуктады.
Монголиянын президенти Халтмаагийн Баттулга Садыр Жапаровду Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Халтмаагийн Баттулга Садыр Жапаровга чың ден соолук жана иштерине албан ийгиликтерди каалады. Ал эми эки дос мамиледеги Кыргызстан элине өсүп өнүгүү менен катар баардык жакшылыктарды тиледи. Буга кошумчалай, азыркы учурда тарых, маданий, салт сана, демократия, адам укугу менен эркиндиги сыяктуу жалпы баалуулуктарга негизделген Монголия менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамиле менен кызматташтык бекемделип барат. Сиз менен мындай мамилелерди кеңейтүү жана тереңдетүүгө тыгыз кызматташтыкты улантууга толук ишенем, деп айтылат куттуктоо телеграммасында.